Бүгүнкү коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү коррупцияга шектелип кармалгандар кылмыштары үчүн күнөөнүн моюнга алуу жана материалдык зыяндын ордун толтуруу менен абактан бошотулбайт. Белгиленген жазанын минималдуу мөөнөтүнүн жарымынан кем эмес убакытка эркиндигинен ажыратылат. Бүгүнкү күндө бизде күчүбүз дагы, каражатыбыз дагы жетиштүү. Ошол коррупцияга байланышкан баардык кылмыштардын баарын контролдо болмок. Ошондуктан мен силерди дагы урматтуу жетекчилер дагы бир ирет эскертип кетким келет. Мамлекетибиздин өнүгүшүнө, өсүшүнө өзүбүздүн салымыбызды кошойлу. Оштогу жетекчилер, район акимдери жана бөлүм башчылар катышкан жыйында маалымдалгандай, Ош шаары жана Ош облусу боюнча 2024 жылы УКМК тарабынан коррупцияга шектелип 124 адам кармалган. Анын ичинен ички иштер органынан 7, бажы кызматынан 6, салык кызматынан 5, билим берүү мекемелеринен 5 кызматкер бар. Мамлекеттин эсебине 20 миллиард 279 миллион сом акча каражаты өндүрүлгөн. Коррупциялык кылмыштардын көпчүлүгү милиция кызматкерлеринин арасында катталган. Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы буга ар кандай фактылар себеп болгондугун айтып, алдыда жаңы кабыл алынган мыйзам тартип сакчыларына толук жеткирилет деп ишендирүүдө. Ош шаары жана Ош облусу боюнча улуттук коопсуздук кызматынын имаратында ушу болуп өткөн жыйында ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөр боюнча маалымат иретинде жеткизилди. Бул боюнча дагы ички иштер органдарынын ошонун ичинде эле ошол Ош облустук иштер башкармалыгынын өзү курамы, ошол жергиликтүү ошол райондук иштер бөлүмү өзүбүздүн эле ошол өзү курамга дагы бул боюнча жеткизип атабыз. Бул ошол ал элге дагы ошол муниципалдык кызмат болобу, мамлекеттик кызмат болобу, ал боюнча дагы облустун аймагында ар бир райондордун эмесинде жыйындарды өткөзүп бул боюнча жеткизебиз дагы. Эми мыйзамсыз иш-аракеттерге барган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге жаза каталдады. Жаңы киргизилген өзгөртүүлөрдө андан ары кызматтарга кабыл алынбай, жакындарда мамлекеттик кызматтарда иштей албай турган беренелер бар. Оштогу өткөн кеңешмедеги айтылган маалыматтарга таянсак, экономикалык кылмыштар, коррупциялык элементтердин көпчүлүгү Ноокат районунда катталган. Биз жерде ушул жерден иштеп аткан жанагындай видеого тартылган күнөө кылган мындай айтканда адамдын жеке өзүнүн мындай жоопкерчилиги айткым келет. Ушул мыйзамды билип туруп музгандыгы деп айткым келет да. Анда мына мыйзам, жаңы мыйзам өзүнүн күчүнө кирди. Биз ошол элге түшүндүрүштөн жүргүзөбүз. Эртеңден баштап ар бир кызматкер мындай айткан, ушул жаңы кызмат, жаңы мындай мыйзам иштеп атканын сезет деп ойлойм да. Бул оор мыйзам. Бул бир эле өзүбүзгө эмес, бул бүт тууган урук башкасына зыян келтирип кое турган мыйзам деп. Ошондуктан биз баардыгы бүгүн мамлекет урматтуу президентибиз тарабынан, урматтуу биздин генерал полковник Камчыбек Кадыршаевич тарабынан өтө талаптар катуу. Бул үчүн, бул эл үчүн, мамлекет үчүн. Мен ойлойм, ушул мыйзамдарда мына сиз жогоруда айткандай, билим берүү тармагы, мамлекеттин тармагынын кызматкерлерине баары аяусуз күрөш жүрөт. Бул эми мыйзам билесиңер да, мамлекеттин мыйзамы бул баарыбыз үчүн бир, жогорудан ылдыйга чейин. Ошондуктан баары жетекчи болобу, жөнөкөй болобу, ол бардыгына мыйзам баарын жоопко тартат. Аяуз күрөш болот бул. Президент Садыр Жапаров коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамына 2024 жылдын 31 декабрында кол койду. Мыйзам 2024 жылдын 25 декабрында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Айбек Исабеков, Шырзат Эгембердиев, Регион.